Жалоо шаарындагы бетондон ар кандай курулуш каражаттарын даярдоочу завод элдик ишкана тарабынан 2017-жылы ачык акцион менен айына 744 миң сомдон ижарага берилген. Акциондон утуп алган Жалал-Абад ЖБ жоопкерчилиги чектелген коому 1 жылга келишим түзүп, ал 2018-жылдын август айында аяктаган. Андан бери 1 жылдан ашуун убакыт өтсө да, ижарачылар заводдон чыкпай, мамлекетке ири суммада зыян келгенин элдик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев маалымдады. Азыркы күндө булар экисимен де иштеп жатышат. Бирок мамлекетке төлөй турган төлөмдөрүн төлөбөй иштеп келешат мына аренданы. Азыр мамлекетке 18 миллион сомдун тегерегинде ушундай төлөмдөр төлөнбөй жатат да. Мамлекетке бул 18 миллион деген сом бул бир айлык өкмөттөгү бир садик кура турган акча. Элдик ишкана заводдун ижара акысын төлөбөгөн Жалал-Абад ЖБ ишканасын сотко берген. Жалал-Абад райондор аралык соту аларды карыздарын толук төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарган. Деген менен заводду ижарага иштетип жаткан Жалал-Абад ЖБ заводунун башкы директору Бакыт Борошев ишкана акциондо айтылгандай техникалык базасы мыкты болбогондуктан ири суммада инвестиция салынганын, мындан улам ижараны азайтууну талап кылганын билдирди. Аренданын келишим баасы 800 миңге жакын акча болгон. Бирок биз ал жерге киргенден баштап биз айттык, биз бул акчаны толук төлөбөйбүз. Неге? Анткени силер бизге өлүк завод берип коюпсыңар. Бул завод тирүүлтүү үчүн биз чоң миллиондогон деген акчалар киргиздик дедик. Анткени менен элдик ишканасынан жогорудагы маалыматтарды четке кагышты. Анткени ижарачылар заводдогу мүчүлүштүктөр тууралуу башында даттанышкан эмес. Биз күнүнө мынча продукция чыгарат экенбиз, мынча затрата болот экен, мынча налогтор бар экен, мынча соцфондторго төлөй турган затраталарыбыз бар экен, мынча зарплатага төлөй турган нерселер бар экен, мындай оборудованиялар, мындай ремонт кылып атабыз деп туруп, катыңыздарды жолдоп туруп, ошолордун негизинде кылбайсыздарбы эле десем, булар эчтекесин аткарган эмес. Булар 1 жыл иштетип, биз сотко бере баштаганда, анан ушул маселелерди айтып келүүдө. Бүгүнкү күндө завод ишин улантууда. Учурда аталган заводдо 100дон ашуун адам иштейт. Ал Кыргызстандын түштүгүндө 2010-жылдагы улуттар аралык кагылышууну уюштурган деп соттолгон Кадыржан Батыровдун мүлкү болгон. Белгилей кетсек, мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик ишканасында Кадыржан Батыров жана мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мамлекеттештирилген 24 мүлкү бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.